Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары, урматтуу достор, эгерде сиз такси менен алектенсеңиз, 1-декабрга чейин ар бир Кыргызстанда такси айдоочу такси кылыш үчүн лицензия алыш тууралуу мыйзам күчүнө киргенин билесиздер. Буга чейин биз видео чыгарганбыз, лицензия кантип алуу жолу шарттарын. Ошентсе да комментариялар, суроолор аябай көп келди. Бүгүн дагы ошол өткөндө видеодо айтылбай калган практика жүзүндө биздин алган опыттар боюнча дагы бир кыскача маалымат берип өтөлү толугураак. Бул видео YouTube'да мындай максимум тартып болот экен, ошого бул видеонун акырына чейин көрүңүздөр эгерде такси менен Кыргызстанда алектенсеңиз. Биринчи очередь таксопарктын ушундай лицензиясы болуш керек. Ушу лицензированный таксопарк менен келишим түзгөндөн кийин гана лицензия алсаңыздар болот. Таксопарк лицензия алыш үчүн ошого требованиялар бар. Буга чейинки видеодо бул жактан астынан чыгат, калсаңыз көрсөңүздөр болот. Дагы башка журналдар, дагы башка требованиялар бар. Бүгүн айдоочуларга эмне документтер керек экен толугураак айтып берип өтөлү. Биринчи эле копия паспорта, эми буну билесиздер баарыңыздар эле, копия водительского удостоверения, стаж 3 жыл болуш керек. Эми Кыргызстанда такси кылыш үчүн минимум стажыңар 3 жыл болуш керек экен. Техпаспорттун копиясы. Если машина өзүңүздүн атыңыздарда болбосо, выкупка алган болсоңуздар, аренда айдасаңыздар, машина башка бир тууганыңыздын атыңызда, бирок өзүңүздүкү боло турган болсо, ошол тууганыңыздан на право управления барып нотариустан доверенность салышыңыздар керек болот экен. Ал эми аренда алсаңыздар, копия договора, арендодатель менен копия договора, ал эми выкуп-сукупта болсо, алардан ошондой эле кааласаңыздар доверие на право управления алсаңыздар болот, болбосо договор аренды дополнительно түзүп алсаңыздар болот. Буга чейин бизде Кудай кааласа биринчи айдоочулар барып документтерин тапшырышты, документтер кабыл алынышты. Буга чейин айтылбай кеткен нерсе бар экен. Бул справка об отсутствии задолженности налоговой дейт. Бул маселе аябай орчундуу маселе. Справка налоговойдон барып карызы жок деген справка алышыңыздар керек. Бул справканы алыш кээ үчүн сразу эле берилет, кээ үчүн шашпай берилет. Эгерде сиздин атыңызда жер тилке болгон болсо, же мурунураак бир нерсе алып, машина алып саткан болсоңуздар, если сиздерде ошондо кандайдыр бир налоговый карыз болсо, азырттан кыймылдаңыздар, потому что аны кетириш оңой эмес нерсе, потому что мен өзүмдүн башынан жакында бир жерден жер саттым эле, толтура ошол көйгөйдү өткөм. 2018 жылкы сатылган машиналардын да налогтору чыгып калган. Ал эми азыркы учурда транспортный налогтор жокко чыгарылган, амнистия берилип, карыздарыңар болсо, полный карыздар кесилип кеткен. Бирок ошентсе деле, мисалы үчүн, бир жыл мурун $10,000 машина алып, кайра бир 3-4 айдан кийин $12,000-13,000 сатып берген болсоңуздар, ошол 2,000-3,000 силердин доходуңар болуп саналат. Ошол жерден 10% төлөмөнчө сиздерге справка карызы жок деген справка берилбейт. Ошолго справка налоговый карызы жок дегенге азырттан кыймылдай бериңиздер. Салык кежи деген приложениени көчүрүп регистрация өтүп, ошону онлайн деле алсаңыздар болот. Ал эми жеңилирээк алам десеңиздер, ошол любой эле налоговойго барып, өзүңүздөрдүн ошо катталган жериңизде барып алсаңыздар болот. Копия договора страхования перевозчика перед пассажиром. Урматтуу туугандар, эми Кыргызстанда такси айдоочу алып бараткан клиенттин дагы случай чего страховать этиш керек. Если сиз айдап баратып ДТП болуп калсаңыздар, ичинде пассажирыңыздардын бир жери жабыркалып кала турган болсо, төлөп бере турган страховка жасашыңыздар керек болот. Андан тышкары ОСАГО да керек болот, техосмотр да керек болот, урматтуу туугандар. Анын баардыгын бизден жасатсаңыздар болот. Бизде баардык соответствующий нерселер бар. Медсправка 83. Муну мен айтпасам деле билесиздер, баардыгыңар эле право алгансыздар. Барасо, Советский, Донецкийден баштайсыз дагы полный, ошол жакта наркология, психдиспансер, аркы өркүлөрдөн полный өтүп, 83-тү даярдаш керек. Анан справка о несудимости. Бул жерден дагы бир суроолор келди. Справка о несудимости, муну түндүктөн кирип эле справки дегенде кирип 3-түнү карасаңыздар, ошол жерде турат справка о несудимости. Бир жумага тапшырсаңыздар, справка бекер келет, урматтуу достор. Ошого азыр тапшырып койсоңуздар, чыгып калса ал жарай берет. По-моему, 3 айга чейин жарай берет ошол справкаңар. Срочно алыш керек болсо, ал платный, түндүктөн. Ошого убакыт барда ошону тапшырып кое бериңиздер. Ушул медсправка, справка с налоговой, справка несудимости бизге келсеңиздер, биз жардам беребиз. Анан могул жерде
Госпошлина 500 сом. Элдик банкка төлөнүш керек, реквизиттери бар, бирок ошону жөн эле эми банктан же о деңгээлден төлөп коюш аябай татаал. Бизге келсеңиздер, биз көргөзүп беребиз. Жана бизден келип келишим алып кетсеңиздер болот. Урматтуу туугандар, эртең 1 декабрда азыр мына российский номер бүтүрүп аткандардай эле тыгылып, очередте 2 күн, 3 күн деп жүргөндөн көрө, туугандар эртерээк кыймылдалы. Азыр Кыргызстан мурункудай эмес, мыйзам иштеп атат. 1 декабрдан баштап эле шатыратып, жолдон тозуп, штраф жаза баштайт. Ошого туугандар эртелей биз жана толук маалымат дагы керек болсо, биздин дарек Анкара 58 же болбосо 0500 00 77 84 деген номерге кайрылсаңыздар болот. Жана бизге Шамал сайдан Бишкекке каттайт элем, анан Чолпон атадан Бишкекке каттайт элем, лицензия деп чалгандар көп болду. Урматтуу достор, андай Межгород каттагандарга Межгород могу ошогон эле лицензия, именно Межгород деген лицензия бар. Биздики шаардын лицензиясы. Межгород деген лицензия сиздердин ошол бригадириңиздер, мисалы 10 питаңарды 10 такси, 20 такси болсо, ошол вокзалдан бирөө ошогон перечень документтер. Биринчи, обязательный диплому бар. Инженер, механик деген адамды жумушка аласыздар, организация болуш керек. Ошол ИП же ОСО, ошол жумушка аласыздар. Ошогон инструктаж өтө турган класс жасайсыздар. Бул жака сиздердин айдоочуларыңар келип, айына бир жолу правила ошол технический правила перевозки пассажиров инструктаж алып, жана правила билгендиктери боюнча инструктаж өтүш керек. Бул мыйзамдын требованиясы. Ошентип Межгороддорду ошентип аласыздар. Мага Межгороддон чалгандар аябай көп болуп атты. Таксопарктар да чалып атат, лицензия алыпсыңар, биз кантип алабыз, жол-жобозун айтып коюңуздар деп. Эң негизгиси ушул, урматтуу достор. Ушундай классыңар болуш керек, инструктаж болуш керек. Официально трудоустроенный кылып, жумушуңарга диплому бар инженер, механикти аласыздар. Ошол, калганы жеңил эле. Ничего сложного такого нету. Таксопарк ачкандан кийин аны деле чогултсаңыздар болот. Эч проблемасы жок. Ошол достор, дагы суроолор болсо комментарийга жаза бериңиздер. Да айтылбай кеткен нерселер көп. На самом деле каждый раз эле видео тартууну унутуп кала беребиз. Көрүшкөнчө бар болуңуздар.